Саламатсыздарбы, Манас ТВнын жана автопортрет программасынын көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Программаны алып баруучусу бүгүн мен Нурайым Кудабаева, адаттагыдай. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу продюсер жана кинематографисттер союзунун мүчөсү, кыргыз кинематографиясынын отличниги Сүйүм Сулайманова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыз? Санын бир гана. Жайдын ысыгында бүгүн эфирибиз да ысык болот деген ойдобуз. Жана жогоруда мен сизди тааныштырып кеттим. Эми мүмкүн болсо сиз өзүңүздү бир тааныштырып кетсеңиз. Кайсыл жерден кызысыз, кайсыл жакта билим алгансыз? Мен өзүм Сокул районуна байланыштуу Асылбаш айылынын мен өзүм кичи мекеним болот. Ошол айылда чоңоюп өскөм. Андан кийин юридикалык билимди алгам. Андан кийин ушу биздин Академия президенти АУПКРден магистратураны алгам. Ошол кино чөйрөсүндө иштейм. Негизи ошол өзүңүз айтып калдыңыз, юрист тармагында билим алып, анан жылкы сүйгөн бир болгон арзуңуз сизди киного жетелеп келген экен. Ошол сүйүүңүз тууралуу сурагым келип атат. Кандайча башталып калган? Мен айткандай эле, мен айылда чоңоюп өскөн кызмын, ошондуктан жаратылыш, айлана чөйрө, жаныбарларга ар бир мындай жакынмын. Анан ошо бала чагыман эле ошо байкем менен кошо биригип ат минип, ат үстүндө чоңойгон кызмын. Анан ошо байкем, эжем, бир туугандарым арасында дагы бул таза кандуу аттарды бүгүнкү күнгө чейин өстүрүп, багып, ушу ат чабыштарга катыштырып келебиз. Анан ошолдуктан дагы деп ойлойм, өзүм ошо ат менен өскөндүктөн ошо атка, ушу жылкы жаныбарына жакынмын. Ал эми киного болсо дал ушул кандай десем, Эрнис Абдыжапаровдун аркасы менен жылкыга болгон сүйүүңүз, арзуңуздун аркасы менен келген экенсиз. Ушул боюнча бир сизден сурап алсак. Киного келгенде, негизи киного биринчи келгениме менин оюмча ошо Нургазы Эрназаров деген досум бар. Анан Санжар Абдыжапаров деген досторум, ошол студенттик кезибизден баштап таанышып, дос болуп, анан ошол ал экөө анда кинодо иштешчи, мен болсо ипподромдо иштечимин, ат чабыш федерациясында, ал кезде Аргамакта. Анан кийин ат жөнүндө ушу кино тартсам, жылкылар жөнүндө ушу бир колумду көрсөтсөм деген бир арзу тилегим бар эле. Анан кийин Нургазы айтып калды, жүрбөйсүңбү, Эрнест Абдыжапаров мастер-класс өткөрөт, бир жумалык. Анан ошондон билим алып алып, анан тартасың деп. Анан бардым. Анан ошо менен ал биринчи эле окуу эмем ат жөнүндө андан кийин тарткан жокмун. Ошо менен бирок кинодо калып калдым. Ошондон баштап Эрнис агай менен да иштеп баштадым. Эрнис агай менен калп айтпасам бир андан кийин 7 жылбы иштедик окшойт. Же андан ушу 7 жылдын тегерегинде иштедик. Көп тасмаларды жаратты агай, мен ал жака продюсерлик иш кылдым, сценарий жазып, даректүү тасмаларга сценарийин кошо жазышып, монтаж, ошо съемканын ошо ички ашканасын, ошо ичинен сыртынан ошо кино менен ошо тааныштырган адам Эрнес Абдыжапаров агайыбыз болду. Анан ошо менен кинодо иштеп кеттим. Бирок ошол менен ошол жылдардын баары ат жөнүндө тасма тарткан жокмун, бирок андан кийин ушу бул 2019 жылы 2012 келгем Эрнис агайдын 5-чи мастер-классына. Анан 2019 жылы жанакы 48 сааттын ичинде тартсаңар болот деген бул Борбор Азиялык конкурс. Аябай жакшы биздин киночуларга, киного жаңы келем деп аттанып аткандарга дагы, профессионал киночуларга дагы бул жакшы мындай бир түрткү мүмкүнчүлүк берет деп ишенем. Анткени мага да берди да, көп жылдан бери кинодо иштеп атсам да ошол конкурска катышып көрөйүнчү деп, ага чейин өзүм режиссерлук катары мен иштеген эмесмин. Анан ошо биринчи дебют деп койсок болот, ошо 48 сааттын ичиндеги кыска метраждуу тасмам ошол ушу жылкы менен адам баласынын мамилеси жөнүндө болчу да. Негизи ушул берген маектериңиздерде дал ушул фильм жөнүндө мынтип айткан экенсиз, 1000 сом коротуп, бирок $5000 тапкан фильм. 48 сааттын ичинде ал фильм даярдоо процесси кандай болду? Негизи мен кинодон ушу
тажрыйбаман алган бир тыянак деп айтсам болот окшойт. Бул режиссерлор, сценаристтер өзүнүн бул жан дүйнөсүнө жакын тема болсо, бул өзүнүн мындай башынан өткөн деп коет го, ошол сезген, билген темасынын тегерегинде тартса, бул чын эле элге дагы жеткиликтүүрөөк, анан ошо киноңду бир мындай бир сезимтал бир башка жагы чыгат окшойт деп ойлойм да. Атмосферасы. Анткени мен эмне үчүн 48 саат бул деген эме өтө аз да. Анан кийин ооба мындай финансылык жагынан бир 1000 сом алыныбыз мындай эмеге эле бензин дегенге эле кетсе керек. Бирок бул да менден бала чагыман бери келаткан атка болгон мамилем бар эле өзүмдүн. Бул жөнүндө өзүмдүн ой жүгүртүүлөрүм бар эле. Бул эмне үчүн Тасманын аты дагы менин досум, менин душманым да. Анан ойлонуп жүргөм, мен бир жылдары да мүмкүн мен жылкынын этинен тиги баш тартышым керекпи дегенге чейин ой барып, анан ага бара албай койдум. Анан билбейм, кыргыздар бул алар жок жакшы мамиле, анан жылкынын чучуп казык арта дегенден кантип кыргыз болуп туруп баш тарта албай койдум. Же кыргызчылыгым эметпи билбейм. Бирок ошол менин бул көп жылдан бери, бала чагыман бери ушу ичимде бышып келаткан, өзүм сезип келаткан, өзүмдүн ойлорум, айта турчу сөзүм бар эле да. Анан ошондуктан мүмкүн бул Тасма ал конкурстан тышкары дагы мындай фестивалдарга катышып, мындай жакшы орундарды алып ошентти да. Анан кийин бул ошо менин ичимен бул окуяны уже көрүп койгон үчүн болуш керекпи деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Анан дал ушул эле фильм Алтын глобуска чейин, сыйлыкка чейин тады да. Анан сиздин ошол эле учурда Нью-Йорктон барып билим алып келгениңизди дагы билебиз. Кино жаатында ушуга да токтолсок, кандайча, кантип барып калдыңыз? Ошол негизи бул Тасма көп жака жол ачты деп айтсак болот. Биринчиден бул Нью-Йорктогу Digital Film Academy деп коет. Ошол Алматыдагы өткөн бул конкурстан гран-прини жеңүүчүсү катары мага грант катары ошол жака эме окууга жолдомо беришкен. Нью-Йорктогу академияга окууга ошентип барып калдым да. Андан кийин бул кинону дагы Алматыдагы эме эл аралык кинофестивалдан жанакы Алтын глобустагы конкурска көрсөтүүчүлөр, отборщиктери ошол жактан көрүп калышып, анан эме Тасманы чакырышкан да. Андан ары антип жолу Тасманыкы ачылып, анан Тасма аркылуу мен Лос-Анджелеске барып, анан ал жактан дагы эме деген номинация болчу. Азиянын эң мыкты кыска метраждуу тасмасы деп. Анан бул эме мен өзүм режиссер болуп көрбөсөм, мындай эмени режиссер же актерлорго мындай слава деп коет го. Барат го, анан мен ага көнбөгөн продюсер болуп дайым ошо камеранын аркасына иштеп жүрүп, ага деле эметпеген, көнбөгөн жаныма бул некей Тасма аркылуу көп жактагы тааныштар, жолугушуулар, көп жака жол ачылды деп ойлойм да. Анан бул Золотой глобустун наградасы мен сыймыктанам өзүм. Негизи дал ошол менин досум, менин душманым фильми мен берген маектериңизден угуп калдым. Бул ошол баланын атка болгон сүйүүсү жана ошол эле учурда кандай десем, анын этке болгон же болбосо ошол жаныбардан жасалган жанагы чучук казык артадан ыйлап аткан сюжетте тартылган экен, Ооба. Ал фильм калп айтпасам 4 мүнөттүк. Фильм 4 мүнөттүк. Ал азыркы тапта ушул 48 сааттын ичинде кино тарт деген конкурс, бул Борбор Азиялык азыр дагы эле жүрүп жатат. Азыр каалоочулар, эгерде студенттердин арасындабы же киночулардын арасында болсо, катталып азыр мен билишимче ушул бир саналуу эле күндөр калды болуш керек, катталып жетишсе болот. Анан катышууга мүмкүнчүлүк алышат да. Мен бул конкурска катышкандын бир мындай эске алчу нерсе болуш керек да. Анткени 48 саат деген бул 2 күн.
2 күн 2 түн. Бул өтө мындай кыска аралык. Анан ал ичинде сценарийди да ойлоп табышың керек, актерлорду табышың керек, тарта турган жайларды табышың керек да. Анан мен кайта эле кайталанып келсек, мен ойлонуп, мен кайсы жактан тарта алам? Мен ипподромдо бара алам. Анткени ошол күндө жаз болчу, аябай жамгыр болуп турган маал эле. Анан же үйдөн тартам, же офистен тартам, же ипподромдон. Анан албетте ипподром кызыктыраак көрүнөт. Анан теманы эмне? Анда ипподромдо эмне бар? Аттар бар. Анан бизде каскадерлук аттар дагы ошондо биздин Бишкектеги ипподромдо кармалчу эле. Анан ипподромдо атчылар бар, коневоддор бар, алардын көбүн тааныйм. Ошол жактан эжеме чалдым. Кички балдар барып эле десем, Таластын көкбөрүчүлөрдүн сарайына барып көрсөң, ошол жакта бир үй бүлө жашайт. Алдарда ушу майда балдары бар дешти. Анан дароо көрүп эле кичинекей баланы тандап, ал дагы ойноп берди. Ошентип мен мындай өзүмө ылайыктуу нерсе, мен мисалы үчүн аэропортто иштеген бирөөгө аэропорттон тартыш ыңгайлуу болоттур. Бирок мен ал жактын темасын, ал жака мындай колум кыска жетет эмес болгондуктан менга жакыным бул билгеним ипподром эле. Анан ошондуктан өзүм да ипподромдун тегерегинде мектепти бүткөндөн кийин эле ипподромдо иштедим. Ошо ат чабыштардан калбай, азыр тосулуп калыптыр, өткөндө эле эзиттеп аткам. Берки беттеринде ипподромдо жана тешиктер бар болчу. Ошо жактагы балдар менен ошо менен кирип барып жана улактарды, ат чабыштарды ошентип көрчүбүз да. Жакшы. Анан дал ошол жылкы деп калдык. Сиздин ошол кээде фильмдерде да каскадерлук кылмай өнөрүңүз бар экендигин дагы билебиз. Мисалы ошол эле Дара кырында, Анан азыр ошол каскадерлор федерациясындагы мүчөсүсүз. Анан кыз бала үчүн бул өнөр оор эмеспи деген суроо. Негизи эле ар бир кесиптин өзүнүн оорчулугу бар болуш керек. Мен бул жөнүндө да көп ойлондум. Мен бир барып каскадерлук кылып кетем, бир барып режиссерлук кылып кетем, өзүмө жагат да. Анан бирок мен мисалы үчүн бир офисте эртең менки 9-дан кечки мисалы үчүн 6-га чейин отуруп иште десе, мен үчүн бул кыйыныраак да. Андан көрө атты минип, ошо менен ат чабып, ошо тоо талаада кино тартып жүрө берем. Чуркаган боюнча мындай чарчаганыңызды мисалы үчүн жазыш керек, тартыш керек, ошо ат менен жүрүш керек. Ат чабыш дегенде да биз мектепти бүткөндөн кийин эле мен ошо эжем менен да ээрчи болуп, кошо бул Кыргызстан, Казакстанда көп региондун баарына кыдырып түрлүү ат чабыштарды уюштуруучу комитетинде иштеп келгем да. Анан мен өзүмө ушул жакын окшойт. Ушу тоо талааны аралап, ушу аттар менен, элдер менен мага ошол жакын окшойт да. Анан бирөөгө албетте оорчулуктар бар. Бул биринчиден бул мисалы үчүн мен апам коркот. Ат минди азыр машина айдап атсам да чалбайт да. Анан ат минип алып жүрсөң дээрлик чалбайт. Коркот. Кандай эмне депчи. Анан бул албетте коопсуздук жагын караганда жанагындай жаракаттар болуп калышы мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн. Аны эми Кудайдын колунда да. Бирок мындай талыкпай машыга берсең, талыкпай кыла берсең, бул эми жакшы нерсе. Жаккан жүрөгүңө жакын иш болсо, мындай жыла берет окшойсуң да. Каскадерлук өнөрүңүздөн айттык, режиссерлук өнөрүңүз тууралуу да айттык. Анан негизи кинолордо дээрлик 30-га жакын. Мисалы ошол эле Дара кырына, Кекеч, же болбосо Саякбай тасмасына дагы продюсерлик кылып, ошол продюсерлик жагынан дагы өзүңүздү тааныштырып келатсыз да кыргыз элине. Анан биздин ошол продюсердин сахна артында биз көрбөгөн оор кандай түйшүктөр бар? Продюсердин негизи эле жоопкерчилик деген бул биздин коомдо жалпы эле дээрлик бүт эле жумуштарда эң бир оору деп айтсам да туура эмес болуп калат болуш керек. Бир көйгөйлүү, бир маанилүү деп айтсак болот болуш керек. Маанилүү нерсеси бул жоопкерчилик болуш керек да. Анткени сен продюсерлик болуп ошол тасмага бул жоопкерчиликти аласың. Демек, бул тасмада иштеген тасма тобуна жоопкерчилик аласың. Анан бул үчүнчүдөн элдин алдына кандай тасма чыгат, кандай материалды бересиң, элдин
алдына жүзүң жарык болуш үчүн бул мындай дагы жоопкерчилик да, эмнени жасап жатасың, анан эмне деген бул дагы тамак да, жан дүйнөнүн азыгы да кино дагы, бул маданиятыбыз, культуранын бир бөлүгү. Анан кино мындай мисалы үчүн театрды эми 200 киши көрсө, кинону бир көргөндө там 2000 киши көрөт деп мындай болжол салыштырма менен айтсак болот. Анан онлайнда көрүлөт, телеканалдар чыгат, кинотеатр келе жаткан мун көрөт, азыркы мун көрөт дегендей. Анан бул жоопкерчилик, продюсердин эң башкы бир маанилүү токтолчу нерсебиз, бул жоопкерчилик болсо керек ошо бүт баарынын алдында. Көйгөйлүү мындай десе, ошо жоопкерчиликти өз мойнуңа алып, анан ошону мындай аягына чейин ошол ишиңдин майын чыгарып жазоо болуш керек да. Анын ичинде продюсерлерде көп бир чыгармачылык жагын да билишиң керек, юридикалык жагын да билишиң керек, бул адамдар менен сүйлөшүү жагын да билишиң керек. Анан эч кимге мен бир мындай эч кимдин укугун же каалоосун тебелебей, басмырлабай, анан ошол эле учурда өзүңдүн оюңду да чыгарып бул иштеп кетүү болсо керек деп ойлойм да. Анан дал ошол сиз мисалы Нью-Йоркто билим алган режиссер, же болбосо кинопродюсер катары суроо бергим келип атат. Азыркы кыргыз киносунун абалы кандай? Эгерде сын көз караш менен карай турган болсок. Сын көз караш менен, мага сын көз караш менен караш оор болсо керек. Анткени бир азыркы бир жыл ичинде кыргыз киносу бир трансформациядан өтүп аткан сымал сезилет да магачы. Анткени мындай артка карап келсек дагы бир доор менен бөлүнүп калат экен. Мисалы үчүн ошол эле кыргыз кереметинин доору да, ошол учурунда дагы эми көптөгөн кинолор тартылып, бир азыр бир ошо алтын фондко бир 10 чакты эле тасма кирген да. Андан кийин биз кино дээрлик жок болуп кетти. Андан кийинки эле биздин агайларыбыз, ошол эле Актан Арымкубат, Темир Бирназаров, Эрнест Абдыжапаров, Марат Сарулу аттуу агайларыбыз чыгып, жана башка агайларыбыз чыгып тарткан ошол доор деп айтсак болот. Андан кийин дагы бир жылыш болду. Мисалы үчүн жанакы кинотеатрларга бизде коммерческий деп коет, бирок мен мындай мейнстримный деп коет элем. Жалпы кино көрүүчүлөргө мындай ылайыкташтырылган кинолор аябай көп чыкты. Анан ошол маалда элдер дагы мындай кыргыз киносу экен деп патриоттук сезимдер ойноп кетчиби, же өзүбүздүкүлөр дагы көрөлүк деппи, көп барылчу эле да. Азыр болсо кинолор чындыгында көбөйдү. Бул абдан чоң көрсөткүч деп эсептейм. Анткени кинонун 90% бизде жеке ишмерлер катары, жеке продюсерлердин аркасынан биздин эл көрүп аткан кинотеатрларда көрсөтүлүп аткан кинолор, тасмалар тартылып жатат. Бул бир. Анан экинчи тарабынан, мисалы үчүн мамлекет тарабынан дагы бар, колдоо бар. Мисалы үчүн кино бир эки тарапка бөлүнүп калгандайын билебиз да баарыбыз. Бирөө бул жалпы элге тартуулачу кинотеатрлар көрчү, анан бул экинчи тарап, бул фестивалдарга көрсөтүү, бул ал кинокритиктерге көрсөтүү деген жагы. Мисалы үчүн мамлекет тарабынан ошол эле департамент кино жагынан, кыргыз фильм жагынан тартылып жаткан тасмалар ошондой кинофестивалдарга көбүнчө мындайча айтканда багытталат деп айтсак болот да. Анан менде мындай бир суроо. Азыр сиз айтып калдыңыз, кино бул кайсы бир деңгээлде жан дүйнөнүн азыгы депчи. Анан дал ошол азыр коммерциялык же болбосо кандай десем, жеңил желпи фильмдер эл аралап, ал эми бирок сиз айткандай кинофестивалдарда чоң бир жыйынтыктарга, ийгиликтерге жетишкен, же болбосо автордук фильмдер, же болбосо мааниси, философиялык ойлору терең фильмдер эмнегедир экинчи планда, баягы көлөкөдө туруп тургандай да, кезегин күтүпчү. Анан бул нерсенин көйгөйүн кантип чечсек болот? Же күнөө элдеби болуп атабы, же кино режиссерлордобу, же деги эле кайсыл тарапта? Менин оюмча мүмкүн биз ушу кинону экиге бөлүп албадыкпы? Бул
мындай жалпыча жөнөкөй сөз менен айтканда коммерциялык анан коммерциялык эмес деп бөлүп алдык да. Мүмкүн маселе ошол биздин бөлүп алганыбыздабы деп ойлоп атам да. Анткени бир жагы бар, бул эл ошондойду жакшы көрөт, эл комедияны жагат, анан скетч шоун чогулт бир мындай жеңил желпи ошо элге жагат, ушуну көрөт деп тартабыз да. Бир тарабыбыз болсо буну эл түшүнбөйт, буну көрбөйт, анткени мындай жөнөкөй калк буну деген бул искусствону чындыгында түшүнө турган адамдар деп бир эки ушинтип бөлдүк. Аны бизге эч ким бөлүп берген жок, биз аны өзүбүз ошентип бөлүп алдык да. Анан менин оюмча мисалы ошол эле мисалы үчүн Айыл өкмөтү тасмасын алып көрөлүкчү, агайыбыздын. Ал фестивалдардан да мисалы үчүн ушундук сонун ийгиликтерди жараткан, же Боз салкын да, элдин көбү да аны билет. Анан ошондой эле элдин көңүлүндө алган тасмалар болгон да. Анан мен азыр биздин көйгөйүбүз ошол болуп атат окшойт да. Биз бир ортону кичине жоготуп алгандайбыз да, кичине. Бирок мааниси жок кинолор деп айткандан дагы алысмын, анткени биздин көрүүчүлөрүбүз аны барып көрүп атышат. Анан эгерде ал мындай бир жагынан кичине алсыраган кино болсо, же актерлук жагынан, же болбосо техникалык же сценарийлык жагынан болсо, бизде азыр кино көп да, эмне көп? Кино көп. Эл тандап туруп көрөт аны. Бизде бир жөн гана бул анча эмес кино экен десе жетиштүү. Сарафандык радио жакшы иштейт, эл ага барбай коет. Ошондуктан жеке продюсерлерге дагы бул невыгодно андай кинону тарткан. Анан ошондуктан азыркы мен барып жүргөн андай коммерциялык максатта болсо да тартылып жаткан кинолорду мен өзүмдүн жеке элегим аркылуу мындай техникалык көп жагынан чындыгында мыкты тартыла баштады. Мурда бир үн жагы же операторлук жагы же актерлук катарыбы бир аксаган жактары көп болсо, азыр мисалы үчүн техникалык жагынан чыгып аткан кинолордун 95% мыкты техникалык деңгээлде тартылып келет да. Бул да жана трансформация деп айтып атканымдын келатат болуш керекпиз дегенибиз ошол болуш керек. Анткени кинолордо жанакы ошол эле социалдык көйгөйлөрдү көтөрө баштадык, аялдардын ролун көтөрө баштаган кинолор чыга баштады да. Бул ошентип биз азыр бир тепкичте турат окшойбуз, өйдөңкүгө бир жыла турган. Мен оюмча. Жакшы бир өлөсүлүп салдым. Жакшы бир теманы козгоп кеттиңиз. Бул кыргыз киносундагы аялдардын ролу. Дегеним, мисалы кино тарыхына деле алып карай турган болсок, кайсы бир доордо айымдарды жөн гана кинодо кооздук үчүн же болбосо экинчи бир баскычта карап, анан ошого жараша тартышкан да. Анан азыркы кыргыз айымдардын ролдору кинодо кандай? Мисалы көбүн эсе дайыма жашоодо ыйлап, же болбосо бир кыйынчылыкты жеңе албаган эле кыздардын ролдору жаралып аткандай сезимге да мага калтырат да. Сиздин оюңузча? Бар, андай маселе бар, чындыгында бар. Тилекке каршы аз эмес, бир топ эле бар. Бирок ошол эле учурда азыр кээ бир режиссерлор алдын үстүнөн да иштеп баштап жатышат деген ойдомун. Анткени мен көп режиссерлор менен, сценаристтер менен баарлашканда дагы ошол теманы көрсөтөлүк, ошону айталык деп мен 2019 жылы дейм бир ошо окуу жайдан бир иш жазап, анан көрсө ал фокус менен карап, мен деле карап көрбөптүрмүн өзүмчө. Мынчалык терең изилдеп. Анан бир эң кинотеатрда кассаны аябай жакшы чогулткан. Демек буга эң көп адамдар барып көргөндө ошол 3 тасманы алдым. Аттарын айтпай эле коеюн, акыркы жылдардан деп. Анан ошол 3 тасманы тең алып карасак, чыныгында мындай экен да. Бир эле мени картинаны айтып берейин. Мындай ушундай дасторкон, үй, анан бул четинде мындай болгон Г-образный диван экен. Анан буягында ошондой эле төшөк салынып турат экен. Диванда чоң атасы отурат, анан анын баласы отурат, анын астында бир 5 жаштагыбы, 7 жаштагыбы баласы отурат да. Диванда. Анан бир жерде төшөк салынып турат, ошол жерде чоң апа отурат, анан келини отурат, анан кийин алардын кызы отурат да. Бул
ошол картинаны көрүп мындай өзүмө апей эмнеге биз ошентип эмнеге ошо жок дегенде мейли чоң апаны чоң атанын жанына отургузуп бизде ошондойго негизи кантип чоң апаң ушул жерде отурса баласы барып төргө отурат билбейм анан бул билбейм кантип калган бирок ошондой көйгөйлөр бизде бар ошондойлор азыркы күнгө чейин дагы бар бирок убакыт менен бул темалар дагы мындай бул деген мындай чука да мунун ортосучу аябай щепетильный да анан ошого менин оюмча карашыбыз керек албетте мындай кылдаттык мамиле кылышыбыз керек анан бизде негизи тарыхыбызга кайрылып көрсөк дагы мындай апанын орду аялдын орду өзгөчө болгон да бул жерден тартуу эмес аял тарапка же баланс биздин эл биздин калк негизи эле көчмөн калкыбыз бул ошо тең салмактуулукту ошо балансты абдан жаратылыш менен дагы жаныбарлар менен дагы үйдөн дагы абдан мындай кылдаттык мамиле жасап келген экенбиз да ошол эле биз мисалы үчүн өткөндө тамакты бизде азыр ким жасайт мисалы үчүн айымдар жасайт деген бул мындай нормабыз бар эмеспи анан биз азыр бир америкалык компания менен да бир продюсерлик иш кылып бир чоң проекттин үстүндө иштеп жатабыз анан ошол жак менен биздин улуттук тамак 5 бармак жөнүндө сөз болуп анан ошондо мага ой келип эметип атпайбы биз мисалы үчүн боз үйдө болсо ошо жанды сойгон этин жиликтеген бөлгөн бул эркек адамдар кылган анан ошол жака казанга биз эми шорпо кылып эт кылып бышырып жеп келгенбиз да анын отун жагып ошол жерде шорпону бышырган азыркы күнгө чейин жамандык жакшылыкта бизде кыргыздарда сыртта мырзалар агаларыбыз аталарыбыз байкелерибиз шорпо бышырып ошол жерде турат эмеспи бул тамак да биздин эң башкы тамагыбыз мисалы үчүн андан ал бышкандан кийин чыгарып анан апасынабы эжесине жеңесине берип айымдарга анан алар андан ары үйгө кирип тасмалын кылып бергенин алар кылчу экен да демек бул да баланста анан кийин мындай биз бир өтө радикально патриархальный коомго өтүп кеткенибиз дагы бул мындай ошон үчүн мындай байкашыбыз керек деп ойлойм да мындай тарыхыбызга кайрылсак көп жооп көчмөн калкы негизи бир абдан философиялык жактан сүйгөн эле адамдар терең болуп ошондой болгон экен ошондуктан биз кинодо да ошону сактасак дейм эгерде кинодо иштеген айымдардын токтолсок азыркы учурда мисалы үчүн көбүнесе мисалы менин байкашымча баягы эме жолдошуна дагы эле тили узун аялдарыбыз дайыма ар бир кинодо сөзсүз ошондой айым бар же болбосо ошол эле учурда бир көйгөйдү чечип алганда мисалы бир алсыздык кылып отурган дагы айымдардын ролдору жаралат дегеним ооба чындыгында мисалы үчүн мындай кыска юбка кийип алса же бир жери кичине ачылып калса ал бул жеңил ойлуу кыз мындай жаман иштерге барат бир ушундай рамкаларга мындай кирип алган экенбиз да анан менин оюмча акырын менен мындан чечсе болот да чыгуу жолундабыз деп ойлойм да анан сиздин жакында эле тартылган киноңуз жөнүндө дагы сөзүм болуп атат бул балалыгымдын асманы ооба жакында эле жабык бет ачары болду дал ушул шаарыбыздын кандай десем абанын бузуу себептери анын чечүү жолдору өңдү ошол көйгөйдү тартыптырсыз анан бул фильмге жабык баягы көрсөтүүгө кимдер катышты кандай деңгээлде өттү бул тасманы биз бул толук метраждуу даректүү тасма ошо бала чагымдын асманы деп аталат бул темасына кайрылсак бул Бишкек шаарынын абасынын булганышы боюнча тасма бул тасмада биз мисалы үчүн көп маалыматтар бар аба булганыч Бишкектин үздүн ошо смог басып турат деген көп маалымат берген тасмалар ошо сюжеттер бар экен анан карап көрсөк бунун себептери эмнеде анан эмне кылып буну чыгабыз буга эми кинодо бир эме болот мындайча айтканда күнөөлүү же антагонист деп коебуз го бул смог бизде антагонист болсо буну кантип жеңебиз аны жеңүү деп кантип чечебиз бул маселени деген ой жүгүртүүлөрдүн үстүндө кинодо анализдеп анан ошо чечүү жолдорун
бергенге аракет кылдык бул тасмадан. Бул тасмага биз 20 ашык экспертти чакырдык. Бул эколог, климатолог, бул мамлекет тарабында, мисалы үчүн министрлик, экология жагынан, ушу жогорку кеңештин өкүлдөрү, өкмөттүн өкүлдөрү, врачтар, дагы окумуштуулар бул теманын тегерегинде мындай жанагы иштерди алып барып жүргөн. Анан ошолордун ойлорун чогултуп, анан ошону тасма кылып чыгардык да. Анан жабык көрсөтүү болду. Премьерага азыр боло элек. Жабык көрсөтүүдө ошол биздин киного катышкан эксперттер, анан жалпы Кыргызстандагы климаттын өзгөрүлүшү, экологиялык акыбал боюнча мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелерде жеке экоактивист катары өзлөрүн бул темада жылдырып келаткан, ушул теманы айтып келаткан адамдарды чогулттук. Анан тасманы көрсөтүп, ошол боюнча мындай ой пикирлерин угуу максатында кылдык аны. Дагы бир суроо, баягы мисалы мындан 10 жыл мурун дээрлик кино режиссерлордо же болбосо продюсерлерде айымдар аз болгон, азыр көбөйүүдө. Анан аларды жараткан тасмалар же болбосо айымдардын кинодогу орду тууралуу баягы сырткы ааламында суроо бергим келип атат. Негизи мен деле жаңы киного келгенде, мисалы үчүн 10 адам болсо тасма тобунда, мүмкүн 2 же 1 айымдар болгон. Азыр ошол эле биздин бала чагымдан асманы даректүү тасмабызда жарымыбыздан көбүбүз айымдар иштептирбиз. Мисалы үчүн биздин тасмада продюсерлер 3 продюсер бар, 3 продюсер тең айымдар. Монтаж жасаган кызыбыз да Манас Түрк университетин бүткөн кызыбыз. Административдик иштерди алып баргандагы Манас университетте бүткөн, РТСти бүткөн кызыбыз. Радио телевидение. Анан дагы бир административдик режиссердун жардамчысы болуп иштеген Адина, ал дагы бул жактан бүткөн. Өзүм таң калдым. Биз группа деп чыксак, 2 эркек бала чыкты, 6 айым чыктык да. Бул негизи биздин өзүбүз бөлүү эмес, жаруу эмес, бирок бул кална бир гана колдоо да. Мисалы үчүн жаңы университеттин босогосунан чыгып, жаңы кино чөйрөсүн көрөбүз деп аткандарга биз дайым колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Анан бизде мисалы үчүн ошо азыр чогуу иштеп аткан кыздар, бизде жалаң кыздар иштейт. Анын бүт баары жогорку билимдери бар, өзүнүн иштерин мыкты билип, анан эң жакшы жери биздин кыздарда дагы үйрөнсөм, дагы өнүксөм, дагы өссөм, билгенмен билбегеним көп, дагы билейин деп турушат да. Анан ошентип атканда сонунда ошондой адамдар менен чогуу биргеликте иш алып барган. Анан мындай көрүнүш бардык деп айта албайм, бирок негизи жалпы кино тармагында акыркы бир 10 жылдыкта деп айтсак болот болуш керек, айымдардын саны көбөйдү. Бул албетте сүйүндүрөт. Бул жакта көйгөй бар. Эмне үчүн негизи айымдар киного көп иштебейт? Анткени мындай тынчыраак жумуш деп мындай биздин ата-энебиз деле көп айтат экен. Мектепке эле мугалим болуп иштеп ал, же мындай тынчыраак эртең менен барып кечинде кайта келген деп. Анан кино чөйрөсү бул бизде негизи азыр жок. Кыргыз фильмде мурда өзүнүн убагында кыргызча кандай болот? Ненормированность там, за ненормированный график деп надбавка пайыз төлөнчү экен да. Кинода чындыгында ошондой да. Мисалы үчүн жана тоо ташта иштегендердин жумушуна барабар бул жумуш. Чындыгында оңой эмес деп айтсак болот да. Ошол эле тоо ташты, техника, анан ошондуктан анан үй бүлө кургандан кийин мырзалар
иштеп кете берет, айымдар көбүнчө там бала менен алек жукка кызмат кылып ошондой менен алек болуп кеткендиктен деп ойлойм мен, көп мындай айымдар мүмкүн азыраак болгонбу деп. Бирок азыр мен билишимче кинодо жубайы дагы жолдошу дагы чогуу иштеген командаларды көрүп сүйнөсүң да. Сонун кичинекей балдарын көтөрүп алышып площадкага кошо келип чуркап жүргөн кыздарыбыз да бар да. Бул же коомдун өскөнү, же мындай коомдун өскөнү болсо керек менин оюмча. Азыр кыздар биздин тың аябай сонун иштеген, дагы өсөм деген өсчүсү бар кыздарыбыз абдан көп да. Жакшы экен. Ал эми азыр сизге токтололу. Сиз бош убактыңызда эмне кылганды жакшы көрөсүз? Биринчиден менде жакында эле мен сенде графигиң кандай деп бирөө сураптыр, анан ойлонуп көрсөм менде график жок экен да. Бизде жалпы эле бизде жок мындай отпуска же бир мындай бир проектти мен негизи иштегенде бир нече проекттерди мындай кошо алып кетем да. Азыркы маалда бул бала чагымдын асманын бүтүрүп атабыз. Бир проектим Америкада ошо монтаждоо процессинде жүрүп атат. Аякта режиссер дагы америкалык студиядан күзүндө ал жака барам деп азыр аяк менен онлайн иштеп жаткан маалым. Азыр да бир жака аяка сценарист катары кетип жатам Швейцарияга. Ал менен дагы параллельно иштеп жатам да. Ал жакта сценарист катарымын, тигил жакта продюсер катарымын. Бул жакта продюсер катары таспабыздын азыр фестивалдык жылдыруу деген сыяктуу көп. Андан ошондой сыяктуу дагы 2-3 проектлер бар. Ар кандай стадияда да, бирөө уже бүтүп атат, бирөө башталып атат, бирөө ортосунда деген кээ бирөөлөр мындай ой жана сүйлөшүү процессин жаңы гана өтүп жатат да. Анан менин өзүм бош болуп калсам дагы кайта кино көрөм. Анан спорт убактым азыр мисалы үчүн йога менен машыгам. Бош убактым болду дегенче эле кино көрөм, йога машууга барам, китеп окуйм. Вот эң биринчи кылгандарым ошолор болот да, кинодон тышкары. Жакшы экен. Анан дагы эле ошондой суроо, баягы сиз кинопродюсер катары мисалы көптөгөн кинолор менен иштешип жүрөсүздөр да. Анан ошол эле учурда сиз кантип эс алганды абдан жакшы көрөсүз? Мисалы кинопродюсердин дагы бир кандай десем өзүнүн жеке бир жакшы көргөн нерселери болсо керек деген ой. Мен кандай жанрдагы кинолорду көргөнү жакшы көрөсүз? Же тоо ташка чыгып балки? Аны да жакшы көрөм. Эми мен же айылда ошо тоонун этегинде өскөндүктөнбү, тоону көрбөсөм кыйналып кетем да. Азыр да ошо экен бул жумуш багы кайсы бир деңгээлде көп сабырдуулукту талап кылган жумуш да. Анан ошол нерсенин баарын кара энергияны чыгарыш керекпи деген. Мен оюмча бул же ат жабам, ат менен же ошол йогага барам, спорт мен мындай негизи эле бала чагыман эле мынчалык өтө көп мындай активдүү там бир кафе, клуб дегендер жака өзүм жокмун. Же мен жаратылыш ат минген, кино көргөн, кинону деле көбүнчө үйдөн деле көрүшүм мүмкүн, же курбуларым менен проекттерди деле күйгүзүп алып көрүшүм мүмкүн. Ар түрдүү жанрда көрөм, мен мындай тандабайм. Меники көбүнчө мону көрүш керек деген кинолорум көп. Мисалы үчүн азыркы эле там былтыркы Каннада уткан кинолордун буларды көрдүм, мунусун көрө элекмин, мындай ушундай бул дагы мындай жумуш катары болуш керек, бирок кинону көргөндө дагы мындай мен продюсер катары бул аябай кымбат болуш керек, могу сценаны тарткан, бюджети момча болуптур, ушунча анда гонорарлар мындай болуш керек деген сыяктуу саноолор жүрөт да албетте. Анан кийин албетте бул драматургиялык жагы биз дагы кыргыз киносу дагы мисалы үчүн ошол Иран киносу катары дүйнөгө таанымал кино болсок деген чоң ар бир киночунун бир изги тилеги бар болуш керек. Мен жалгыз эмесмин, бул жактан мыкты коллегаларыбыз бар, киночулар. Анан ошондуктан ошол булар кантип ийгиликке жетиштик. Мисалы үчүн Корей кинолору азыр ушундук сонун бир ийгиликтер жаратылып атат да. Деп мындай ошол катары. Анан негизи дээрлик өзүм
жаратылышкадан жакшы көрөм. Өзүм жалгыз эле отуруп алып, машинемди айдап алып, ошо жаратылышка жакын барам. Айылга барам, берден жакшы, асыл башка жакын эле. Айылга барам, ипподромго барам, ошондой. Анан бул спорт. Мен азыркы күндө спорт жок. Өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Ал эми жогоруда айткан Бала чагымдын асманы фильмин дагы фестивалдарга жөнөтүү бир ойлору же болбосо пландары болсо керек. Бул негизи бул тасманы биз тартканыбыз биринчи кезекте биз өзүбүз үчүн тарттык. Өзүбүздүн эл үчүн, Бишкектин тургундары, жалпы Кыргызстандын тургундары үчүн тарттык. Бул тасманын башкы максаты ошол. Биздин жашоочулар биринчи кезекте көрсө, биз менен кошо эле ошол эле Борбор Азиянын, мисалы үчүн Алматыда, ошол биздиндеги көйгөй ал жакта да бар да. Биз Борбор Азиянын чоң шаарларынын көйгөйү да, бул жалпыбыздын. Ошол жакта жашап жаткан жашоочулар көрсөк, анткени бизге мүмкүн оңой, мүмкүн көнгөнбүзбү, бир жертва боло алат экенбиз өзүбүздүчү. Анан бул мамлекет кылбай койду, тиги депутат кылбай койду, президент минтип салды. Эми алар келип менин тегеремди булгап аткан. Албетте чоң көйгөйлөр бар, ошондой чоң деңгээлде чечиле турган, карала турган. Бирок мен өзүм жаран катары, өзүмдүн өлкөңүзгө ошо мусор менен, бул таштандылар менен мындай физикалык жактан дагы таштап дагы. Анан бул мээң менен дагы бул мындай таштандыларга ойлорго барбай бир оюбузду тазаласак, анан өзүбүздүн күнүмдүк иш аракеттерибизди дагы тазаласак деген бул башкы максат ошол. Ар бир жара, анткени биз жалгыз эч ким чече албайт экен. Миң ошол жактан сон бизде мисалы үчүн закондор бар да. Анын баарыбыз эгерде кылдаттык менен ошого уксак, анда мүмкүн буга жетпейт белек. Мисалы үчүн мен ошол эле тегерегим, үйдүн тегерегиндеги таштандыны аны мага бирөө келип таштабайт, аны мен таштайм, менин кошуналарым таштайт. Анан тасманы көргөн адам, мисалы үчүн мен өзүмдү алсам, бул тасма тартуу процессинде көп өзүм ойлорго келип, ушуну туура эмес кылчу турбаймынбы депчи. Болбосо ар бир ким өзүбүздү аябай акылдуу сезебиз да, өлө биларман сезебиз да десем, мен өзүм деле мисалы үчүн азыр бөтөлкө, пластик бөтөлкөдөгү нерселерди сатып албай калдым. 1,5 жылда менден эле билбейм канча таштанды азайды менден эле. Жанакы трубочка дегендер бар, бир жактара барганда, аны такыр колдонбойм да, мисалы үчүн. Ошол сыяктуу, мисалы үчүн машинемди алмаштырдым. Менки жана мындай бензин менен жүргөн машина эле, анан гибрид машинеге мисалы үчүн алмаштырдым. Анын жарымы батарейка, жарымы бензин менен жүрөт. Бул канчалык деңгээлде болсо да азайтат деп. Анан үйдөн жумуш жака баратканда айылдамада адамдар турса, эми бул дагы бизге айымдар үчүн өзгөчө мындай кооптуу нерсе, бирок апалар болсо, кыздар эртең мен мектепке бараткандар болсо, могул жака чейин барам деп мындай ала кеткенге аракет кылам да. Анан мисалы үчүн жана баштыктар да полиэтиленден жасалган, аны колдонуу, бул аны мен өзүм ошол өзгөрүүлөргө келдим. Анан ошол өзгөрүүлөргө бул дагы мындай радикальный мындай дароо келе албайт экенсиң. Мисалы үчүн мындай баштык көтөрүп жүрүп, анан бир күн унутуп калсаң, анан магазинге кирип, анан айла жоктон алып калышың да мүмкүн. Кружкаңды жоготуп каласың, унутуп каласың. Анан албетте, бирок минималдаштыруу биздин ар бир адамдын колунан келет экен да, минималдаштыруу. Анан ошондой эле кесепеттерди биз ошо тасманы көргөн адамдарыбыз ошол жөнүндө маалыматты көбүрөөк алса деген эле ой максат. Анан мисалы үчүн кинодон чыккандар, бул жагын мен экологияны, смогту билем десек, ушунчалык терең турбайбы биягы, мен көп нерсесин билбей турбайлыкпы дагы деген да ойлор менен айтышты. Бул албетте биздин коомдогу маалымдоо, бир гана маалымдоо. Биз маалыматты гана бере алабыз, ар бир жаран үчүн эч кимибиз чечим кабыл албайбыз. Ал чечим ар кимибиздин колубузда. Ошондуктан биз маалымдоого аттандык бул тасма менен. Анан мен ойлойм, жакшы мындай чечимдерди ар бир жаран өзүнө кабыл алат деп. Сон маек болду. Чындыгында сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз дагы аяктап калыптыр. Болбосо сиз менен дагы али көп темаларда талкуу кылууга кайрадан ынтызарбыз. Ал эми биздин ардактуу угармандар,
угармандар да. Ал эми биздин көрүүчүлөр азыр мүмкүн болсо элге болгон кайрылууңуз болсо эркин микрофонго сизге сөз кезегин берели. Ойлонуп калдым го. Негизи азыркы дүйнөдөгү кандай гана өзгөрүүлөр болуп жатат, бир адам баласынын тарыхында калчу доордо жашап жатканыбыз талашсыз болсо керек. Анткени ошол эле жерде экологиялык кандай орчундуу нерселер болуп жатат дүйнөдө, согуштар болуп жатат дүйнөдө. Анан ошонун баарын көрүп туруп бир гана ошо баарыбызга элибизде жерибизде тынчтык болсо деп ойлойт экенсиң. Бөөдө кырсыктан Кудай бизди сактаса деп ойлойт экенбиз. Анан ар бир адам жүрөгүнөн ыйманыбызды чыгарбай, анан бул мамлекетибиздин, өлкөбүздүн өнүгүүсү ар бирибиздин колубузда. Мен мисалы үчүн кинодо иштейм. Ошол жагын өнүктүргөнгө мен аракетим кылам. Сиз телевидениеде иштесеңиз, сиз ал жагын ар бирибиз бул бир муштум болуп да, ар тарабыбыздан өз салымыбызды кошо берсек, менин оюмча бул элибизде мамлекетибиздин өнүгүүсү ошондо болуш керек деп ойлойм. Анан дагы бир чакырып кетчү нерсем бул азыркы мисалы үчүн күндүн ысыгы да, анан абанын булганышы биздикен бул жакты изилдеп атып аябай көп жүрөктүн өөнүн алган фактыларга кабылдык. Анан ошондуктан бул жаратылышка, айлана чөйрөгө мындай аяр мамиле жасасак, ошол болгон буну жараткан бизге ушу берип койгон жаратылышты сактасак, ошону эле айтат экем. Сизге чоң рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп бизге сонун маек куруп бергениңиздер үчүн. Ал эми кайрадан сиздер менен амандашканча сак саламатта туруңуздар дейбиз.